Биз табигат тартуулаган кооздукту талкалабай сактап калууга милдеттүүбүз. Ысык көл урпактарга татыктуу өткөрүп берүү үчүн ата-бабалардын муундан муунга мураска калтырган табереги. Ал эми мамлекет үчүн эң негизги маселе элдин саламаттыгы, экологиялык коопсуздук. Ошондуктан Орто Азия эле эмес, дүйнө суктанган көгүлтүр берметибизден уран кенин иштетүү бул келечекке чыккынчылык кылуу деп билем. Анткени уранды кайра иштеткенге болбойт. Ал ачык абага чыгарбай турган стандартка туура келбеген урууда. Анын калдыгындагы радиация бир нече миң жылга чейин коркунуч жарата берет. Ошондуктан уран иштетүү чоң экологиялык каргашага алып келип, эл үчүн, мамлекет үчүн анын кесепеттери өтө эле оор болушу мүмкүн. Уран казууга уруксаат берген бир уч топтун кызыкчылыгынын негизинде Керемет көлүбүз радиоактивдүү булгануусу жогору аймакка айланат. Бул жерде өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларына суроо талап кескин азаят. Ал эми мыйзамдын тили менен айта турган болсок, ысык көл биосфералык аймак. Бул жерде кошумча тоо кеништерине тыюу салынган. Мына ошондуктан жарандарыбыздын саламаттыгына, экологияга, жаратылышка зыян тийгизсе, анда ал кенди мамлекет иштетүүгө жол бербеши керек. Эгерде жогорку технологиянын жардамы, зыянсыз ыкмалар менен өндүрүп алууга мүмкүнчүлүк бар болсо, анда элдин уруксаты менен гана иш алып баруу зарыл.